Барыңыздарга кутман таң, урматтуу теле көрүүчүлөр. Санат телеканалына таңкы Кыргызстан кызматыңыздарда мен Бактияр Асаналиев. Бүгүн бизде өзгөчө эфир. Анткени эл ичинен чыккан элдик талант, өзгөчө өнөрлүү инсан бизге конокко келип отурат. Мируланбек Сейитказиев, саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Кудайга шүгүр, жакшы, буюрса жакшы жетип келдик. Жакшы, ушу комузда кол ойнотот дегенсиз, дегенде эле жалпы теле көрүүчүлөрдү ойготуп бир күү менен баштасак кандай дейсиз? Макул, ошентсек Кайсы күн болот. аткарып бересиз? Жалпы кыргыз эли менен учурашып кетейин. Саламатсыздарбы? Ассалому алейкум, кутмандуу таңыңыздар менен. Азыр жалпы кыргыз элинде ойготуш үчүн жагымдуу күүдөн чертип берейин. Келиңиз. Саада какты деп аталат бул күүнүн аталышы. Бул күүнүн тарыхына кайрыла кетсек, кыскача тарыхына кайрыла кетсек, илгери жоокерчилик заманда жоокерлер атына минип жортуулга бара жаткан кезде, ошол кездеги аттын секиргенин, аттын чуркаганын, ат үстүндө жоокердин жаа тартканын биздин залкар комузчубуз Атай Конбаев комуз күүсүнө салган экен. Ошону аткарып берейин. Баракелде, баракелде. Жалпы теле көрүүчүлөр ойгонду деген үмүттөбүз. Ойгонду болуш керек. Жакшы, жакшы. Ушул комузда кол ойнотуп атканыңызга канча убакыт болду дегендей? Комузду мен мектепти аяктап жатканда үйрөнүп баштадым. Ага чейин комуз черте албачым. Бирок телевизордон баягы комуз черткендерин көрүп, күү черткендерин, комуз менен ырдагандарын көрүп аябай кызыкчумун. Анткени кичинекей кезимден эле ушул музыкага жакын чоңойдум да. Өзүмдүн туугандарымдан, ушул атам жактан байкелерим ошо комуз менен кол ойнотуп, жакшы ырдаган адамдар да. Анан ошолорду көрүп, бирок өзүм баягы черте албай, бирок аракет кылып үйрөндүм да. Азыр Кудайга шүгүр күүлөрдү, ырларды чертип жүрөбүз. Канча убакытта үйрөндүңүз, кимден үйрөндүңүз, кандай кыйынчылыктар болду дегендей кененирээк айтып берсеңиз. Негизи каалоо болсо бат эле үйрөнсө болот. Бат дегенде бул 3 ай убакыт кетет да, баягы берилип, эмгек кылып, аракет кылып үйрөнсөң. Мектепти аяктап жатканда комуз кружогу ачылып калды. Ошо 11-класста ачылып калды, бирок ошол кеч болсо деле баягы тырышып, аракет кылып, Молдо Кыдыров Улан деген агайдан үйрөндүм да, баягы. Биринчи эң башын гербезинден баштап, негизи комузду ошо гербезинден баштап үйрөнүшөт. Ошо гербезинден баштап үйрөнүп, анан мектепти бүтүп университетке тапшырганда ошол университетте дагы
кружок болот бар экен. Ошол кружокко ошол жакка дагы жазылып, ошо университеттен дагы үйрөнүп баштадым да. Университеттен күүлөрдү үйрөндүм. Ырларды өзүм эле слух менен угуп эле. Угуп, кулак менен угуп эле ырларды чертип ырдап баштадым да. Жакшы. Азыркы убакта канча күү, канча ыр билесиз дегендей? Азыркы убакта чоң күүлөрдөн 3-4 күү чертем. Бирок баягы үйрөнгөндөрдөн да, бирок азыр көп улантпай калдым ошо күүнүчү. Бирок ырлардан жакшы көп эле ырларды чертип ырдап жүрөм. Ушул чоң күү анан кичинекей күү деп бөлүнөбү ич арасынан? Же кандай? Ооба, баягы чоң күү, кичинекей күүлөр болот. Баягы кичинекей күүлөр дегенде баягы жаш балдар, баягы кичинекей балдарга арналган күүлөр болот. Биздин улуу комузчу, акын аталарыбыздан калган жакшы күүлөр бар. Чоң күү, кичинекей күү деген ушундай күүлөр болот да. Комуз менен күүнү дагы анан ырды дагы ырдаса болот да. Анан кайсынысы оңой, кайсынысы оор дегендей. Негизи ыр оңоюраак келет, анткени күүдө эмес да, күү болсо кадимки бир чоң бир композиция сыяктуу эле да. Күүдө ар түрлүү кол ойноткон жерлер болот, баягы терип четкен жерлер болот, шилтеп четкен жерлер болот. Ошол жагынан бир аз татаал болуп калат да, күү жагычы. Ыр менен, комуз менен ырдаган жеңилирээк. Жакшы. Ырдаган жеңилирээк деп калдыңыз, бир жалпы теле көрүүчүлөр үчүн дагы бир ыр укпайлы сиздин аткарууңузда. Макул. Кайсыларды аткарып бересиз дегендей. Барбу Алыкулов атабыздын Өзгөчөм деген чыгармасын аткарып берейин. Келиңиз. Муну өзүңүз күйлөп турасызбы бул? Күүгө атайын комуз күйлөнөт, жана ырга дагы күйлөп туруш керек да. Бул да өзүнчө бир искусство болсо керек. Ооба да. Көркөлөсүң өзгөчөм, оромолуң пас тартыбай чүмкөнөсүң өзгөчөм, жакын барсам жаныңа сүйкөнөсүң өзгөчөм, кум чайкаган дарадай көйкөлөсүң өзгөчөм. Ашкананын бурчунан шыкалайсың өзгөчөм, көк чибикти ишелеп бураласың өзгөчөм, ашка баскан калтардай чубаласың өзгөчөм. Серпилип каккан кашың өзгөчөм, сарсаң болдум сен үчүн ай, алтын башым өзгөчөм, көрүнбөсүң таттыбай ичкен ашым өзгөчөм, эстегенде эле тыйылбай таккан жашым өзгөчөм. Сөзүң алтын өзгөчөм, кадыр сактап сыйлагандай өзүң алтын өзгөчөм, күн көйнөгүң ачылган гүл кайырсың өзгөчөм, курбулардын ичинде гүл шайырсың өзгөчөм. Sizdep güydüm özgöçüm, sizde solup birini men izdep güydüm özgöçüm, ün salganın top koydun, bulbulumday özgöçüm, tapınasın kuşlardım, tuygunumday özgöçüm, özgöçüm ay özgöçüm, özgöçüm ay özgöçüm, özgöçüm. Barakelde, barakelde.
Өзгөчөм деп созуп атсаңыз, мен дагы бир өзгөчө кызды эстеп ойлонуп кеттим дебейинби? Ошо Барпы атабыз негизи ал төкмө акын болгон, бирок төккөндө мындай эле жандуу эле төккөн да, комузу жок элечи. Кийинчерээк ошол Барпы Алкулов атабыздын ырларын баягы комуз күүсүнө салып, комузга, обонго салып ырдап келишти да биздин агайлар. Жакшы, жакшы. Өзүңүз кайсыл комузчулардай болгуңуз келчү эле кичинекей кезиңизде дегендей? Кичинекей кезде мен комузчуларды билбейчим деле. Телевизордон катышкан артисттердин черткендерин көрүп кызыкчым. Кийин могу комузду үйрөнө баштагандан кийин, комузду кененирээк комуз жөнүндө маалымат ала баштагандан кийин ошол кыйын чыгаан биздин мыкты комузчуларыбыз, акын аталарыбыздын аттарын билип, ошол черткен күүлөрүн билип, ошол Атай Огонбаев, Токтогул Сатылганов, ошолор сыяктуу биздин мыкты инсандарыбыздын күүлөрүн үйрөнүп, ошолордун ырларын ырдап үйрөнө баштадым да. Жакшы, ошол эле улуу инсандарды айтып өттүңүз. Алардын күүлөрү элден элдин оозуна өтүп отуруп эле сакталып калган да буга чейин, туурабы? Ооба, ошол кезде өздөрү чыгарган күүлөр баягы эл арасында чертип жүрүп, ошо элге сиңип, ошо эл арасында айтылып калган күүлөр да. Көбүнчөсү баягы ырлары дагы ошолор өздөрү биздин аталарыбыз ырларды жаратып, ошо эл арасында ырдап жүрүп, ошол угуп жүргөн ырларын баягы элге сиңип, элдик болуп калган ырлар да. Азыр эски биздин өзүбүздүн салттуу ырлар баягы элдик ырлар болуп калбадыбы? Ооба. Ошо биздин аталарыбыздын ырлары элдик ырларга айланып, азыр баары ырдап жүрүшөт. Жакшы, өзүңүз дагы бир күү чыгарып, ыр чыгарып аракеттерди кылдыңызбы дегендей? Баягы жаңыдан үйрөнүп баштап атканда, комузду жаңыдан үйрөнүп баштап атканда баягы импровизация кылып өзүңдүн оюңан чыгарып эле чертипчи, окшошсо окшошпосо делечи. Ошентип баягы кызыгып ойноп жүргөнүм, бирок күү чыгарыш, баягы обон чыгарыш бул өзгөчө бир талант, Кудайымдан берилген өнөр. Ар бир адамга берилбейт, бирок аракет кылып ырларды ырдап күүлөр чертип жүрөм. Баягы менде аткарчуулук гана шык бар экен. Бирок обон чыгарып, күү чыгарып, балким кийин ачылаттыр ошол. Азыр ачылбайт атабы? Азыр дагы эрте го дейм да. Жакшы. Комуз боюнча көп эле маалымат билесизби? Албетте, маалыматты жакшы эле билебиз. Комуздун түзүлүшүн, комузда кандай ырлар ырдалат, күүлөр чертилет. Ошол жөнүндө укпайлыбы? Комуз бул кандай болгон комуз? Комуз баягы бизде айтылат эмеспи? Күүнүн башы Камбаркан депчи. Ошол Камбаркан деген мергенчи болгон экен илгери. Ошол ууга чыкканда баягы тоолорду аралап, токойлорду аралап жүрүп, комуздун жаралышы да, комуздун жаралышын айтып берейин. Ошол Камбаркан атабыз мергенчи болгон, ошол токойду аралап жүрдө бир добуш угулат да кулагыначы. Аябай мукамдуу, сонун добуш угулат. Ошонун артынан издеп барып караса эле бир бактарда ичеги ийленип турган болот да, бир жаныбардын ичеги ийленип, шамал болгон сайын ошол ичегиден, бакка ийленип турган ичегиден үн чыгат. Добуш чыгып турган болот да, сонун добуш. Анан баягы кызыгып барып, анан ошолун алып туруп, баягы жыгачтан, тактайдан окшоштуруп жасап, ошо ичегилердин ичке кылып, кыл кылып туруп, анан улаштырып, чертип ошол баштаган экен да. Ошондон улам баягы комуз эволюция деп коет го. Эволюция болуп ушундай көрүнүшкө азыркы көрүнүшү. Комуз жөнүндө бул айта кетсем, комуздун түзүлүшү боюнча айта кетсем, бул капкагы болот. Бул жагы чарасы болот. Кылдарды байлап кармап турчу куткун деп коет. Бул тепкеги кылдарды көтөрүп турганга. Бул көзөнөгү ортосунда. Анан болсо моюну, башы болот, анан кулактары, анан 3 кылы. Анан ошондой эле комузда бул мойнунда позициялар бөлүнөт. 1-2, 3-4, 5 болот. Ар бир позицияда ошо 7 нота жайгашкан да, нота менен. Комузду так нота менен чертиш керек да. Аккорд кылып черткен окшошпой калат да. Так өз нотасы менен чертиш керек да. Жакшы. Ошол. Анан алдыда дагы кандай пландар болуп атат комуз аркылуу дегендей? Мен азыр
комузга көбүрөөк басым жасабай калдым азырынча. Азыр Кудай буйрса алдыда бир чоң теле долбоор турат, вокалдык теле долбоорго өттүм. Ошого азыр даярданып аткан мезгил. Эстрада жаатындачы. Жакшы. Ал жерде да айтып өтсөңүз болот. Эстрадныйларды ырдап биз катышабыз да. Кыргызстан боюнча кастинг болгон. Кастинг болуп ошол Бишкекте 3 күн өттү. Ошо 3 күн, 3-күнү күнү бардым. Барсам эле катышуучулар көп экен, ырдайм дегендер. Ошо барып эле ырдап өзүбүздүн эле эстрададагы шаңдуу сонун хит ырлардан аткарып бердим. Кайсыны аткарып бердиңиз? Мирбек Атабековдун Күндөр жаңырат. Ошону ырдап бердим, анан жактырышты отурган жюрилер. Анан ошол результатты күтүп жүрдүм. Күтүп жүрүп эле бир күнү Инстаграмдан карап туруп эле Инстаграмдан результаттар чыкты. Анан фамилиялардын арасынан карап атсам эле менин атым жүрөт фамилияман. Ону окуп алып сүйүнүп, анан чогулуш болуп бир сыйра консультация болду. Мына азыр июндун баштарында, 10-дорунда башталат да буюрса. Ошого азыр даярдык көрүп атам. Эстрадный ырларды жаттапчы. Анткени ар түрлүү жанрда ырдайт экенбиз да бизчи. Биринчи, экинчи, үчүнчү тур. Ошо ар бир турдан өткөн сайын жанрдын, музыканын жанрын өзгөртүп, жана ошондой эле кыргызча, орусча, англисче жана башка тилдерде ырдайт экенбиз да. Ошобуз менен өзгөчөлүнүп турат экен да. Бир гана кыргыз тилде ырдабайсың да. Жакшы. Ошо өзүмдү сынап, өзүмдү ошол долбоордон көрөйүн деп атам да. Даярдыктар катуу жүрүп аткан экен да. Даярдыктар буюрса жакшы. Орусча, англисчеден кандай? Англисче жакшы, англисче, орусча ырларды жаттап азыр даярданып атам да. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Рахмат. Дагы бир теле көрүүчүлөрүбүз күтүп калды окшойт. Дагы бир кайсыл ырды аткарып берет болду экен? Макул. Кайсыны аткарып бересиз? Өзүбүздүн акын эжелерибиздин калемине жазылган Сыймык Бешекеев агайыбыздын обонуна жазылган Сулууга деген. Биз сулуу кыздарга, кыргыздын сулуу кыздарына арнап Сулууга деген чыгарма аткарып берейин. Булактай көздөрүң башкача экен, бул кечти сага эч ким жакпаса экен. Мен сага сүйөм деп айткычакты, ким бирөө озонуп айтпаса экен. Ботодой көздөрүң балбыл жанат, канбаймын карегиң талбай карап. Мага эми эч качан тынчтык бербес, махаббат жүрөккө салган жарат. Мага сен сурамдың келиңиз деп, махаббат ырырдап бериңиз деп. Ырымды баштадым сүйүнүчтөн, өзүм да жүргөнсүп сени издеп. Ирмелген кирпигиң төгүлөт да, көздөрүң көзүмө өбүлөт да. Маңдайың жаркырап күлүп бассаң, маралдай суйкайып көрүнөт да. Буралып ийилет кымча белиң, кыналып күйүгөт мынча демим. Ырымдын аягын бүтүрбөстөн, жанымда узакка турса дедим. Тартуулап көнүмө таттуу кумар, койот моюнуң аккусымал. Татына көркүңө көз тийбесин, тагылса деймин мен сага тумар. Тартуулап көнүмө таттуу кумар, койот моюнуң аккусымал. Татына көркүңө көз тийбесин, тагылса деймин мен сага тумар.
Баракелде. Жалпы сулууларды ойготтуңуз деген үмүттөбүз. ооба сулууларга бир жакшы чыгарма аткарып көңүлдөрүн көтөрүп коюлмашы деп. Жакшы Мируланбек мырза. Анан айтсаңыз, комуз аркылуу кандайдыр бир өзгөчөлүк киргизейин деп ойлонуп жатасызбы дегендей? Бирок азыркы кезде андай ой боло элек. Баягы баш от менен конкурска азыр даярданып аткан мезгилде ошол үчүн комузга чын айтсам көп деле көңүл бура элекмин. Буга эмне себеп болуп атат? Эстрада жагы кызыктуураак болуп атабы сиз үчүн же комуз оорураак болуп атабы дегендей? Комуз оор деле эмес. Баягы талап ошондой болуп атат да. Баягы эстрада көбүнчө угармандар эстрадага жакындап кетпеди. Комуз менен деле ырдап жүрөбүз. Чакырган жерлерден калбай. Бирок ошо көбүнчө концерттердин баары эстрадага жакыныраак болгон үчүн ушу музыка менен ырдап жүрөбүз да. Түшүнүктүү. Азыркы убакта комуздун акыбалы кандай Кыргызстанда? Комуз ойногон инсандар. Комуздун акыбалы эң сонун. Анткени бизде музыкалык окуу жайларда комуз үйрөнгөндөр көп. Кичинекейлерибиз дагы, кичинекей досторубуз, кичинекей биздин бөбөктөрүбүз деле мектептен ошол окуу жайлардан үйрөнүп келатат. Бизде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында деле күбө болгонсуздар, 1000 комузчу чыгып, элдерди, дүйнө жүзүндө элдерди таң калтырышты. Комуз менен өзүбүздүн деле чыган биздин азыркы эки жаш комузчуларыбыз Чолпон менен жанагы ким атын колдум. Ошол экөө комузга дүйнөлүк хиттерларды комузга салып чыгып азыр чертип жүрүшөт. Комуздун абалы эң сонун, анткени үйрөнүп аткандар көп, кызыккандар көп. Комузду ар кандай жанрда дагы эксперимент кылып элге тартуулап жүрүшөт. Жакшы. Чоң рахмат бүгүнкү комуз жөнүндө абдан кызыктуу маалыматтарды, кызыктуу күйлөрдү, кызыктуу ырларды аткарып бердиңиз дегендей. Жалпы теле көрүүчүлөргө эркин микрофон. Жалпы кыргыз элиме каалап кетерим бул ынтымак болсун, кыргыз элимде тынччылык болсун, ыйман болсун жаштарыбызда. Ар дайым жакшылыктын гана үстүндө жүрөлү. Кыргыз элимде жалаң гана жакшылыктар болуп жүрсүн. Ошол кыргыз элимдин келечеги кең болсун. Кудай буйрса биз өнө турган, өсө турган эң алдыңкы мамлекеттерден боло турган өлкөлөрдүн бирибиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, айта кетчү нерсе бүгүн бизде конокто комузда кол ойноткон, сиздер үчүн өзгөчө күйлөрдү, өзгөчө ырларды аткарып берген Мируланбек Сейитбеков болду. Чоң рахмат сизге дагы бир жолу чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, Таңкы Кыргызстан алдыдагы клипке көңүл бурсак, андан кийин эфирибизди улантмакчыбыз.